Саламатсыңар балдар, класстан тышкаркы окуу сабагым. Бул сабакта апам менен бүбүктөр деген ырды угабыз. Жаз пейлиндей апакем ойгонот да азанда, камыр ийле бертелеп нанын жабат казанга. Куурай терип беришип, бөбөктөрүм топурап, акысына чет кулак алабыз деп отурат. Аппак камыр кызарды апакемдин жүзүндөй, айран тилейт бөбөктөр арпа максым ичилбей. Быша түшүп кызылнан, бети башы борсойду, аны көрүп, күрөңүй боз экен деп койду. Ал аңгыча баягы борсойгондон жарылды, тууп берип айранга, тойгузат экен баарыңды. Муну айтып апакем бышкан нанын чыгарды, чет кулак жеп бөбөктөр эдиреңдеп кубанды. Балдар, апа таң азандап туруп көптөгөн жумуштарды аткарат. Бөбөктөрүн курсагын тойгузот, үй ишини кылат, сыртка чыгып, сырттагы иштерди кылат, көптөгөн иштерге жетишет. Ал эми силер ар бириңер өз апаңардын бир күндүк түйшүгүнө кылган ишине көңүл буруп, ал жөнүндө айтып бергиле. Өзүңөр апаңарга кантип жардам бересиңер? Ошол боюнча сүйлөп бергиле.